إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Тааланың жардамы менен дагы тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Өткөн сабакта биз Лайл сүрөсүнүн бир ошол алгачкы аяттарыны тафсир кылганбыз. Мына ушул сүрөнү кайра дагы бүгүн окууну андан ары улантабыз. Ким жанын, мал мүлкүн Аллах жолунда берсе, жана Аллахтын азабынан сактанса, өзүнүн аракеттери менен эң кооз болгон ислам акыйдасын растаса, тастыктаса, биз аны жакын келечекте жеңилдикке татыктуу кылабыз. Анын жашоосунун баарысын жеңил кылып коебуз. Анын жашоосу жеңилдик болуп калат. Дүйнө акырети жеңил болот. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى Ким садака берсе, жана таквалуу болсо. Ким садака берсе, жана таква кылса. Мына ушул аятка байланыштуу бир хадис. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu анна набий саллаллаху алейхи вассалам قال Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин яумин юсбихул ибаду фих илля малакан янзилани фаякулу ахадухума Аллахумма а'ти мунфиқан халафан ва якулу ал-ахар Аллахумма а'ти мумсикан талафан." Ар бир күндүн таңында периште түшөт. Күн сайын ар бир күндүн таңында периште түшөт. Эки периште айтат: "О Аллахым, малынан нафакасын берип жатканга ордуна орун бергин, ордуну толуктагын. Мал мүлкүнөн кызганып жатканга балекет бергин дейт, малынан берекени алып койгун дейт. Ва саддака бил хусна жана жакшылыкты исламды тастыктаса. Ва саддака бил хусна бул исламды тастыктаса, жана ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах мына ушул калиманы, таухид сөзүн тастыктаса. Бул ислам дини, бул толук болгон дин. Аллах Таала исламдын толук дин экендигин Кур'ан-ы Керимде өз сөзү менен тастыктаган. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина. Бүгүн силерге ислам дин болуусуна ыраазы болдум. Жана силерге неъматтарымды толукта бердим, жана исламды толук кылдым. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Биз ага жакшылыкты, бактылуу жашоону жеңил кылабыз. Мына ушул فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Биз ага жакшылыкты, бактылуулукту жашоону жеңил кылабыз. Эми ким таква болсо, ким малы мүлкүнөн өз нафакасыны берсе, зекетini берсе, садакасыны берсе, жана исламды тастыктаса, растаса, жана ошондой эле ошол инсанга биз бактылуу жашоону жеңил кылабыз. Аллах кимге жакшылыкты кааласа, ага жакшы иштерди жеңил кылып коет. Аллах кимге жакшылыкты кааласа, ага таква болууну жеңил кылып коет. Кээ бир пенделерге намазды Аллах жеңил кылып койгон. Ага намаз окуу жеңил. Кайсы бир пендеге намаз окуу өтө кыйын. Ар кандай амал ушундай, намаз болсун, зекет болсун, илим болсун, садака болсун, Аллах кимгедир бул амалдарды жеңил кылып койгон, кимгедир оор кылып койгон. Мал дүйнөнүн акысын берүү, адамдардын акыларын өтөө, эмнелер менен ишке ашат? Бул албетте инсан дене мүчөлөрү менен аткарат. Таквалуулук да дене мүчөлөрү менен ишке аша турган бир сыпаттардын бири. Ал эми тастыктоо болсо, исламды тастыктоо болсо, бул тил менен болот.
Мына ошондуктан инсандын жүрөгү моюнсунса, анын дене мүчөлөрү моюнсунат. Мына ошондуктан сахабаларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгер силердин дене мүчөлөрүңөр кадыр болбогон амалга буйрулса, тилиңер айтууга оор даражадагы амалга буйрулса да, аманна деп айткыла. Иман келтирдик, сами'на ва та'на, уктук жана моюнсундук деп айткыла. Мына ошондо Аллах силерге мына ушул амалды жеңил кылып коет деген. Мына ошондон кийин сахабалар уктук жана моюнсундук деп айтышты. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, Аллах Таала эч бир жанга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн артык бир нерсени жүктөбөйт, милдеттендирбейт. Кайсы бир амалга пенде Аллах үчүн киришсе, ошол амалды пендеге Аллах Таала жеңил кылып коет. Таквалуулукка тескери иш кылса, сараң болсо, бахыл болсо, бул кандай болот? Ва амма ман бахила вастагна. Ал эми ким байлыгын Аллах жолуна сарп кылуудан сараңдык кылса, бахылдык кылса жана Аллах бере турган соопту керек эмес десе, жогорку аяттарда мына жакшылыктын артынан жакшылык келди. Эми жамандыктын артынан жамандык келет. Жогорку аяттарда ким мал мүлкүнөн берсе, жана таква болсо, жана ислам акыйдасын тастыктаса, ырастаса, биз ага жакшылыкты, жеңил жашоону жеңил кылабыз деп айтты Аллах. Эми ким бахыл болсо, сараң болсо, өзүнө Аллахка муктажсыз деп сезсе, билсе, ага ошол фасануяссируху лил усра ва каззаба бил хусна, жана исламды жалган десе, ла илаха иллаллахты жокко чыгарса, фасануяссируху лил усра, биз ага оор жашоону, ошол оорчулукту, түйшүктү, ошол проблемаларды жеңил кылабыз. Эми ушул аяттарга киришели. Ва амма ман бахила вастагна ва каззаба бил хусна ва фасануяссируху лил усра. Ва амма ман бахила вастагна. Ал эми ким байлыгын Аллах жолунда сарп кылуудан сараңдык кылса, мал мүлкүнү берүүдөн сараңдык кылса, жана Аллах бере турган соопту керек эмес десе, жана ошол ислам акыйдасын жалган десе, эми мына акыбети кандай болот? Бахылдык инсанды хидаяттан тосуп коет. Адамдардын акысын бербөө да бул инсанды адаштыра турган нерселерден. Аялы болсун, тууган ургу болобу, ата-энеси болобу, напсы калоосу болобу, бала чакасы болобу, карыз алса, кайтарып алса, мына ушул бахылдык инсанды хидаяттан куруу калтырат. Ва каззаба бил хусна, жана иманды жалган десе, эч бир инсан исламдан жүз буруп рахат менен жашаган эмес. Исламдан алыс болуп, андан жүз буруп жашагандардын дүйнө акыретте кордуктан башка эч нерсеге жетишкен эмес. Рахат дегенде, рахат жыргалчылык дегенде жүрөк рахатын айтабыз биз. Адамдар азыр рахат жыргалчылык десе, дене рахаттана турган, дене мүчө рахаттана турган нерселерди гана түшүнүп калышты. Бардык материалдык нерсе жетишкени менен баары бир нерсе жетишпейт. Ал жетишпеген нерсе аларга бул руханий жетишсиздик. Исламдан жүз бурушса, адамдар кыйынчылыкта жашашат. Фасануяссируху лил усра, биз ага түйшүктү, жолго түшүүнү жеңил кылып коебуз. Ким бахыл болсо, сараң болсо, малынан зекетин бербесе, тазаланбаса, жана ошондой эле өзүн Аллахка муктажсыз сезсе, жана ушул ислам акыйдасына, ла илаха иллаллах сөзүнө исламды жалган десе, биз ага ошол оор жолду, кыйын жолду жеңил кылабыз дейт. Аллахка ким таква кылса, жашоонага Аллах жеңил кылам деп айтты. Ар кимдин жашоосу ар кандай? Буга бир мисал келтирейли. Ибн Хажар рахимахулла бир күн улоосунун үстүндө кетип жаткан кезде бир яхуди май сатуучу адам ал кишини көрүп калат. Яхуди май саткан киши. Ибн Хажар рахимахулла ал кишини адамдар курчап алган абалда кетип жатат. Ошондо жанагы яхуди айтат: силердин пайгамбарларыңар айтпаган беле? Инна дуnya сижнул муъмин ва жаннатул кафир. Момундун албетте бул дүйнө момундун түрмөсү, капырдын бейиши деп. Бул сенин жүрөгүңдү кара, менин жүргөнүмдү кара деген. Мен майга батып жатам. Сен болсо шан шөкөт менен келе жатасың деген. Ибн Хажар рахимахулла жооп берип, сенин бул жашооң тозок алдында бейиш деген. Менин адамдар менен уроп, ушундай бир колдоп, шан шөкөттөп турганы бейиш алдындагы камак деген. Момундун түрмөсү экен бул дүйнө деп, момун бул жашоону кыйналуусу керек деген эмес. Бул дүйнөдө момун киши күнөөлөрдөн өзүн тартып камактагыдай жашайт. Камакта ар бир иште ошол жердин буйругу көрсөтмөсү менен жашагандай момун киши бул дүйнөдө ар бир буйрукту Раббисинин буйругу менен аткарат. Раббисинин буйругу менен жашайт.
Бұл орында бір хадисте риwayat қылған Али радиаллаху анху Ali radıyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqil Gharqat. Ali radıyallahu anhu aytadi, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem менен birge bir Baqi körüstünde bir janazаны күтүп турган элек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolundagы чыбыгы менен жерди казып турган, жерди чыбык менен казып ойлонуп турган, ойго батып турган. Силердин kimdir болбосун, силерден kimdir бирөө болбосун, силерден kim болбосун, анын бейиштеги жана тозоктогу орду, тозокко кирери, бейишке кирери жазылып коюлган. Бактылуулугу же бактысыздыгы жазып коюлган деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо сахабалар сурашты: "Фима ла амалу изан?" Андай болсо амал кылып эмне кылабыз деп айтышты. Ар кимдин бейиштеги жана тозогу жазылган болсо, бейишке кирери, тозокко кирери жазылган болсо, анда амал кылып эмне кылабыз дешти. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Femen kana minna min ahli saadati fasayasiru ila amali ahli saada." Beyiş amalını kılgıla kim baktululardan bolsa, kimdin beyişke kirүүsü aga жазылган bolsa, beyiştiklerden amalı, beyiş elinin amalı aga жеңил кылып коюлат. İmanды жеңил кылып коёт. Мына ошондуктан дуа кылабыз дайыма: Allahümme zeyyinil imana fi kulubina. İman, o Allah'ım bizim imanımızdı, bizim жүрөгүбүздү iman menen zinattуу кылган деп айтабыз. Бейиштик болуунун белгиси ушул. Allah ага иманды сүйүктүү кылып коёт. Wa amma man kana minna min ahli ash-shaqawa fasayasiru ila amali ahli ash-shaqawa. Kim бактсыздыктардан болсо, тозоклордон болсо, бактсыздардын жолун жеңил кылып коёт. Ага Аллах күнөө фасыктыкты, бузукулукту, капырлыкты сүйүктүү кылып коёт. Ошондуктан дуа кылабыз: "Ва каррих илейна al-fusuq wal-kufr wal-isyan." Аллахым бизге мына ошол бузукулукту, капырлыкты жана күнөөлөрдү бизге жаман көрсөткөн. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул аятты окуп берген: "Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ким садака берсе жана такыба кылса, жана жакшылыкты, исламды тастыктаса, биз ага жеңилдүүлүктү, ошол бейишке бара турган жолуну жеңил кылып коебуз. Биз ага бактылуу жашоону жеңил кылабыз. Амалдын жеңил болуусунун акыры акыбети бейиштик болуусу. Амалдарды жеңилдетип, акыры бейишке татыктуу кылабыз. Ким бактысыздардан болсо, дүйнөдө амалдарды кыйын кылып коюп, эң кыйын жашоо болгон тозокко алып барат. Мына ошондуктан ар бир инсан өзүнө бир кароосу керек. Амал кылуу жүрөккө кыйын болуп жатса, денеге эмес, жүрөккө оор батса, анда инсан өзүн тууралоосу керек. Дене мүчө лаззатты каалай берет. Адалы, арамбы айырмасы жок. Бирок инсан жүрөктү текшерип көрүүсү керек. Жүрөк эгер капырлыкты, бузукулукту жакшы көрүп калган болсо, бул адам Аллахтан коркуусу керек. Аны жамандыкка буруп койгон. Аллахтан суроо керек, жамандыкты бизге жеңил кылып койбосун. Fasanuyassiruhu lil usra. Биз ага түйшүктүү, ошол кыйын жолду, ошол күнөө бир иштерди жолуна түшө турган бир жолдорду, бузукулук, капырлык, мына ушундай жолдорду, мына ушундай жолго түшүүнү жеңил кылабыз. Азыр биз жамандыгы жеңил болгон бир заманда жашап жатабыз. Колунда турган телефону менен эле канча бир жамандыкты жасап койсо болот. Жамандыктардын жеңил кылып коюлганы бул жамандык. Бул да бир бале. Kimderge жамандык жеңил кылып коюлунду, сүрөдө айтылынды. Kimderge wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Ошол бахыл адамга, жана Аллахка өзүнүн муктаж эмесмин деген адамга, жана исламдын акыйкатын, ошол исламды, ошол ла илаха иллаллах сөзүнү, исламды жокко чыгарган адамга fasanuyassiruhu lil usra, мына ушундай оорчулукту, түйшүктү мына ушундай жеңил кылабыз дейт. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Тозокто оңкосунан сайылган убакытта кызганга мал мүлкү ага пайда бербей калат дейт. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Жанагы инсан балекетке жолуккан убакытта мал мүлкү ага пайда бербейт. Мал мүлкү менен Аллахка муктаж эмесмин деген ошол инсан. Адам баласы мал мүлкү көбөйгөн сайын өзүн муктажсыз сезе баштайт. Адамзат мал мүлкү ошол тапкандан кийин, мал мүлк тапкандан кийин ар кандай кыйынчылыкты мал мүлк менен чечемин деп ойлоп калат. Хидаятка муктаждыгым жок деп мына ушундай нерселер жүрөгүнө кирип кетет. Ида тарадда, инсан балекетке жолукканда, тозокко кулаганда мал мүлкү ага пайда бербейт. Мына
айта турган болсок бир аятты келтирсек, "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаху би қалбин салим". Ким ошол күнү, кыямат күнү анын малы, мүлкү, бала чакасы, ошол балдары пайда бербейт. Илля ман аталлаху би қалбин салим. Ким ошол таза жүрөк менен келген болсо гана пайда берет. Же болбосо Аллах Таала капырлар тууралуу айтты: "Мағана анни малия халака анни султания". Мал мүлкүм пайда бербеди, далилдерим жок болду, султандыгым жок болду дейт экен кыямат күнү капырлар. Инна алейна лал худа. Албетте адамдарды туура жолго баштоо бизге таандык иш. Аллах Таала каалаган адамын хидаят кылат, каалаган адамын адаштырып коет. Аллах уада берди, хидаятты ким таква кылса, адамдарга акысын берсе, ошол таквалуулукка аракет жасаса, жана бахыл болбосо өз мүлкүндө, Аллах аларды хидаят кылууну өз кепилдигин алды. Мына ушул маанини Хадиче энебиз жакшы түшүнгөн. Аллах Таала адам баласына хидаят эмне жана адашуу эмне экенин алардын табиятына үйрөтүп койду. Адал менен арамдын айырмасына барат инсан баласы эгер акылын иштетсе. Ошондуктан кээ бир адамдар бир ишти күнөө экенин билип, бирок ошол күнөө ишти жашырып жасашат. Адамдарда бул табият болсо да, Аллах Таала, Аллах ошол пайгамбарларын жиберди. Ошол алар келип туураны туура, жалганды жалган, акыйкатты акыйкат деп бизге баяндап берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коркуп, мына Гары Хира үңкүрүнөн коркуп, титиреп, бүт дене тулку бою титиреп келген вакытта Хадиче энебиз тосуп алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага жин тийдиби, бир шайтан урду деп турганда Хадиче энебиз айтты: "Келла, жок, ла юхзикаллаху абадан". Аллах сизди эч качан капа кылбайт деп айткан. Тaqrid дайф, Хадиче энебиз айтат: "О Мухаммад, сен ошол сиз меймандоссуз" деген. "Ва таксибул ма'дум", жок адамга бир кесип кылып бересиз. "Ва ту'ину ала наваивил хaq", башына бале түшкөн адамга жардам бересиз деген. Мына ушундай сыпаты бар адамды Хадиче энебиз аят түшүүсүнөн алдын мындай адамды Аллах хидаятсыз таштап койбосун билген. "Ва инна ланал ахирата вал ула", анығында, чындығында ақырет жашоосу да, ошол ақырет жашоосу да биздин ыктыярыбызда. Ақырет жашоосу кимди тозокко киргизебиз, кимди бейишке киргизебиз, биздин ыктыярыбызда дейт Аллах. Дүйнө үчүн акыреттен жүз бурса, Аллах кабар кылды, бул дүйнө кимдики өзү? Баары нерсе Аллахтын колунда. "Мен кана юриду савабад дунья фа индаллах савабуд дунья вал ахира, ва кана Аллах самиян басира". Ким дүйнөнү каалап жаткан болсо, анда Аллахтан сурасын, дүйнөнү дагы, акыретти дагы. Аллахтын астында бул дүйнөнүн баардык жакшылыгы жана акыреттин дагы баардык жакшылыгы. Аллах Таала бар нерсени угуучу, көрүүчү зат. "Фа анзартукум наран талазза", мен силерди алууланган оттон эскерттим. "Ла яслаха илля лашка", ал отко шорук курган, шорук куткан, да шорук курган адам гана кирет. Бул бактысыз адам дүйнөдө да бир инсандан сурасаңыз, дүйнөдө бул бактысыз ким, сен бактысызсыңбы же бактылуусуңбу деп сурасаңыз, баарысы бактылуумун дейт. Эч ким өзүнүн бактысызмын деп айтпайт. Ошондуктан ким ошол өзүнүн бактылуулугу же бактысыздыгын өзүнүн таразасы менен таразалабасын. Эгер өзүнүн таразасы менен таразалай турган болсо, ар бир инсан бактысыз болсо дагы бактылуумун дейт. Ошондуктан биздин бактылуу же бактысыздыгыбыз Аллахтын шариятынын таразасы менен таразаланат. Аллахтын динин жалган деген адамдар, анын шариятынан баш тарткан адамдар бактысыз адамдар. Аш-шақи шақиюн фи батни уммихи. Бактысыз адам бул энесинин курсагында эле бактысыз болгон адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир инсан бактылуу же бактысыздыгы энесинин курсагында эле жазылган дейт. Тозокко капырлар эле кире бербейт, момундар да кирет. Бирок бул аятта чыныгы олоолонгон отто жана тургандар ошол капырлар тууралуу айтылып жатат. Ошол тозокко күйүүчүлөр сыпатын каран. Аллази каззаба ва таван. Ал исламды жалган деп чындыктан жүз бурган. Тозоктон алыстата турган нерсе бул албетте таквалуулук эле. Ва sayujannabухал атқа. Андан тозоктон таква киши ырак болот. Аллази ю'ти малаху ятазакка. Ал мал мүлкүн Аллах жолунда берип, өзүнүн сараңдыктан тазалаган киши. Таквалуулар кутулат тозоготунан. Таквалуулуктун белгиси эмне? Куранда таквалуулук белгилери бир нече орунда айтылган, бирок ошол белгилердин бири мал мүлкүн Аллах жолунда берип жаткан кезде тазаланууну максат кылат. Ал мал мүлкүн бирөөгө ага кылган жакшылыгы үчүн бербейт. Рия кылып, кожо көрсүн, кожо уксун кылып бербейт. Бирөөдөн келген жакшылыктын ээсине ошол мага бир күн ушул адам жакшылык кылган эле, ошол
деп мына ушундай үмүт кылып ошол жакшылыкты жасабайт. Бирөөдөн келген жакшылыкты эсине кайтаруу бул да исламдан бул деле жакшы нерсе. Бул орунда мал мүлкүн берип, башкага пайда жеткирүүдөн мурда өзүнө пайда жеткирген. Аны ошол бахылдык оорусунан, өзүнү бахылдык оорусунан куткарган. Мал мүлкүн бирөөгө берүү менен тазаланган. Таквалуулар мына ушул алоолонгон оттон алыс болот. Мал мүлкүн рыя үчүн берилсе, киши тазаланбайт. Аны кайра кишини бузат бул нерсе. Бирөө жакшылык кылганы үчүн берилип жаткан болсо мал мүлк, бул инсанды жогорку даражада тазалай албайт. Бул адамга бир күн жакшылык кылган эле, мына ошондуктан мына ушул адамга дагы жакшылык кылып коеюн деген максатта мына ушундай мал мүлкүнөн тазалана турган болсо, бул дагы инсанды жогорку даражада тазалай албайт. Бул орунда мал мүлкүн тазалануу максатта берген киши Аллахтын алдынан ошол неиматтарды, таза неиматтарды үмүт кылган абалда гана берет. Ошол мал мүлкүн берген убакытта ушул адамдардын жакшылыгы мага бир күн кайтсын деген максатта ал башка бирөөлөргө мал мүлкүнөн бербейт. Мына ошол өз чыныгы ысбат. Аллах Тааладан гана анын сыйлыгыны үмүт кылат. Аллах Таалага жакшы сөздөр менен жакшы амалдар гана көтөрүлөт. Бузук иштер, зулум, жаман сөздөр баарысы жерде калат. Бул аяттар эки адам тууралуу түшкөн. Тафсир алымдардын айтуусу боюнча Абу Бакр радияллаху анху менен Умайята ибн Халаф тууралуу. Лайл сүрөсү мына ушул эки киши тууралуу түшкөн. Умайята ибн Халаф Меккеде Билал радияллаху анху азаптап жаткан болот. Билал радияллаху анху мына ушул кишинин кулу болот. Бул киши бахыл, ушундай сараң мал мүлктү, ушундай бай адам эле. Ал кишинин тозокто күйүүсүн Аллах кабар кылды. Аллази каззаба ва тавалла. Ал исламды жалган деп чындыктан жүз бурган Умайята ибн Халаф. Таква инсан болсо, манас ва саюджаннабухал атқа, таква инсан болсо тозоктон алыстайт дейт. Бул Абу Бакр радияллаху анху эле. Бул киши Абу Бакр радияллаху анху тууралуу эле. Аллази юти малаху ятазакка. Ал мал мүлкүн Аллах жолунда берип, өзүн сараңдыктан тазалаган киши дейт. Бахылдыктан тазалаган киши. Бул Абу Бакр радияллаху анху. Абу Бакр радияллаху анху Билал радияллаху анху сатып алган мал мүлкүн берип туруп. Умайя ибн Халаф Билал радияллаху анху азаттап жаткан кезде Абу Бакр радияллаху анху о Аллахтан корк деп айткан. О Умайя, Аллахтан корк деп айткан. Умайя ибн Халаф эгер бурадарың болсо азат кылып ал деп айткан. Ошондо чоң бир акчага сатып алып азат кылган. Билал радияллаху анхуну Абу Бакр радияллаху анху. Ошондо Билал радияллаху анху Абу Бакр радияллаху анху айтат: "Мени өзүңө кул кылуу үчүн сатып алдыңбы же Аллахка кул болуу максаты менен сатып алдыңбы?" дегенде Абу Бакр радияллаху анху: "Мен сени өзүмө кулдук максатта сатып албадым, Аллахка кулдук кылуу үчүн сатып алдым" дейт. "Болбосом мени азат кыл" дейт. "Азатсың" дейт. Абу Бакр радияллаху анху Билал радияллаху анхуну мына ушул сараң бир байдын колунан азат кылган дейт. Бул аяттар Абу Бакр радияллаху анху тууралуу келсе, барыга тийиштүү. Bir tafsir iliminde bir ereje var. El-ibratu bi umumin laf la bi khususus sebep. Sözdün jalpılуулугу менен баары инсан мына ушундай болуусу мүмкүн. Баарысы инсан Абу Бакр радияллаху анхуда иш кылуусу мүмкүн. Ва ма ли ахадин индаху мин ни'матин тujza. Ал адамда эч ким үчүн ордуна сыйлык кайтарыла турган жакшылык жок. Мага да ошол жакшысын кайтарар деген үмүт менен жасала турган мына ушундай эгоисттик жакшылыктар анда адамда таптакыр жок. Мен эми ушул адамга бир жакшылык кылып жатат элем, ушул жакшылык мага да бир күн кайтып калар бекен деген максатта мына ушундай түрдө жакшылык кылбайт. Момун эч кимдин алдында мындайча айтканда жалдырап турбасын, бир сооп иш жасаганда дагы. Бир адамга күнү түшкөндө жашообуз керек. Абу Бакр радияллаху анху мына Билалдан карыз болгон үчүн сатып алган эмес. Билал радияллаху анхуну иштетүү үчүн сатып алган эмес. Ал кишини ошол бошотуп, Аллахтын разылыгына жетүү үчүн мына ушундай ишти жасаган. Эми тарыхтан бир сахих хадисте бир мисал келтирейин. Худайбия сулху болгон, сулх деген келишим. Худайбия келишими ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктер менен бир келишкен. Худайбия сулху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында Абу Бакр радияллаху анху турган. Дагы бир тарабында башка бир сахаба турган, ал сахаба Мугира ибн Шуба турган. Мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол алдына келишимди түзүп келүү үчүн Урват ибн Масуд деген кишини жиберишти.
Мен Мұхаммад менен барып келем деп, мына ушундай тынчтык жолу менен маселени чечип келемин деген мына ушул Урват ибн Мас'уд келген. Ошол Урват ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, сакалынан тартып сүйлөгөн, маскаралап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө жумшак киши эле. Мугира колуңду тарт, азыр жүзүңө барат деген. Колуң кайрылып азыр жүзүңө урулат деген. Урват ибн Мас'уд, бул ким, бул кандай копал адам, ким бул дейт. Мени ошол колуңду тарт, сенин сакалыңдан деп мына ушундай айтып жаткан адам, мени коркутуп жаткан, ушундай мага копал мамиле жасап жаткан адам ким дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул Амекиңдин баласы дейт. Тууганым Мугира ибн Шуба дейт. О, сен кыянатчысың дейт Урват ибн Мас'уд. Мугираны карап. Мусулман киши исламды бир корлоп койбосу үчүн капырдын алдында да өзүн төмөн албоосу керек. Урват ибн Мас'уд Мугира ибн Шубага ошол ма гасалта ядак мин гадратика илля бил амс. Кече эле сен кыянатыңдан колуңду жууган элең дейт. Мугира ибн Шуба радияллаху анху өзүнүн достору менен Мисирге келген. Сен кыянатчысың дейт. Урват ибн Мас'уд Мугира ибн Шуба радияллаху анху, сен кыянатчысың дейт. Кече эле өзүңдүн досторуңду сатып келгенсиң. Мугира ибн Шуба радияллаху анху өзүнүн достору менен Мисирге келген. Искандарияга. Ал убакытта капыр болгон бул киши, исламды кабыл элек болчу. Искандария падышасы баарысын ичирип, мас кылып, май куюп, баарысын чоң белектер менен тартуулайт. Келген адамдардын баарысын. Ошол Мугиранын досторуна. Анан Мугира ибн Шубага насабы төмөн болгондугу үчүн ага кичинерээк бир белек берет. Мына ушул нерсе ал кишинин исламына себеп болот. Мугира ибн Шуба ошол мындайча айтканда кызганып кетет. Жанындагы шериктерине кызганып кетет, көрө албастык кылып кетет, жек көрүп кетет. Жолго чыгышканда мен силердин баарыңарды бир сыйласам, май менен суугарсам дейт. Бардыгын мас кылып, баарысыны уктаган убакытта баарысын өлтүрүп, алтын күмүштөрдү алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына хижрат кылып келет. Бул малдарды олжо кылып келдим я Расулулла дейт. О Аллахтын элчиси, мына капырлардын колунан аларды өлтүрүп, мына ушул малдардын, алтын күмүштөрдүн баарысыны мына сиздин алдыңызга олжо кылып келдим. Олжону кабыл алың дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Амма исламука фанақбал ва амма малука малун гадр." Исламыңды кабыл алдык, бирок могул кыянат менен келген малыңдын кереги жок дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Урват ибн Мас'уд колу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сакалына кармап турганда, колуңду тарт дегенде, сен кимсиң, кече эле эмне кылып жүрдүң эле дегенде, Мугира ибн Шуба унчукпай калган. Мындайча айтканда, аны бир жоопсуз калтырып койгон. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Бирөөнүн алдында ошол мусулман ошол инсандын сыйлыгын каалап колбообуз керек. Бирөөнүн алдында ошол бир жакшылык жасаганда, ошол мусулмандан мага бир сыйлык болор экен деген нерсени максат кылып маалыматтан берүүбүз керек. Абу Бакр радияллаху анху ушундай сөз айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында Абу Бакр радияллаху анху да турган. Абу Бакр радияллаху анху эми ошол ага жооп кылганда Урват ибн Мас'уд унчукпай калган. Урват ибн Мас'уд: "О Мухаммад, азыр Меккеге кол салсаң, урууңду кырып таштайсың. Сен жакшы иш кылган болосуңбу?" дейт. "Сен өзүңдүн урууң Курайшты кырып салбайсыңбы?" Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жакшы адам өзүнүн коомун кырып жибербейт дейт. Урват ибн Мас'уд: "Эгер согуша турган болсоң, сенин айланаңдагы мына ошол баарысы коркоктор. Сенин айланаңдын баарысына коркоктор жыйналып алган, чогулуп алган. Качактарды карабайсыңбы айланаңдагы? Сен кол салуу менен Меккеге булар сени таштап качат" дейт. Ошондо Абу Бакр радияллаху анху сүйлөйт: "О Урва" дейт, "Сен барып Латтын ауратын соргун" дейт. Бул хадис сахих хадис. Бул ким дегенде Урват ибн Абу Бакр радияллаху анху дейт. Бул ким дегенде Урва ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр дейт. Абу Бакрдын бул сөзүнө жооп кайтара албайт. Эмнеге? Урва айтат: "Урва, мага кылган жакшылыктарың болбогондо мен сага жооп кайтарат элем" дейт. Ошол мушриктик доордо дагы Абу Бакр радияллаху анху жакшылык кылган экен. "Ва ли ахадин индаху мин ни'матин тужза." Бул жалпы дегени. Мына ал ан-накира фи сияқи нафи таум. Мына ал "ва ли ахадин" дегенде ал-ахадин
бұл накира ма болып нафия сияғы менен келіп жатады. Ума ли ахадин деп ма сияғы менен ошол накира болып келіп жатады. Ешкімнің алдында бере тұрған сыйлығы жоқ. Бирөөгө бере тұрған бір сыйлығы жоқ. Ошондуктан Урват ибн Масуд сүйлөй албай койду. Жакшылыгы бар деп айтты, тили кысык болуп калды. Илля битига важи раббихил а'ла, анын бардык жакшылыктары эң жогорку Раббисинин ыраазылыгы үчүн гана жасалат. Ошол инсан, ошол Абу Бакр радиаллаху анху бирөөгө мал мүлктү бергенде, ошол мал мүлкүнү берип, эми мал мүлктүү киши болгон бул киши дагы ошол Аллахтын гана ыраазылыгын каалап гана берген. Эч бир ушул бир күндөрдөн, бир күн, жылдардан бир жыл өткөндөн кийин ошол адамга бир жакшылык кылган элем, ошондон бир жакшылык кайтып калар экен деген максаттан малынан тазаланган. Ошол мал мүлктү бергенде Аллахтын ыраазылыгын гана каалап, башка бир адамдардын колунан бир сыйлыкты үмүт кылбай берет. Вала сауфа ярада дейт. Жакында Аллах аны чоң сыйлык менен сыйлайт. Мына ушундай адамдарды жакында Аллах сыйлайт. Ошондо ал дагы Раббисинен ыраазы болот. Бул аяттарда эки адам акыр акыбети так даана баяндалды. Бирөөсү бейиштик Абу Бакр радиаллаху анху, экинчиси Умайят ибн Халаф, мына чоң бакыл бир сараң мушрик. Инналлазина сабакат лахум миннал хусна улайка анха мубадун. Бизде ошол хусна бүткөн дейт. Мындайча айтканда, таухид сөзүн тастыктагандар дейт. Тозоктон алыстатылат. Ошол таухид сөзүнү тастыктагандар, ырастагандар, ошол жашоолорунда мына ошол сөз менен өткөндөр, алар тозоктон алыстатылат. Ла ясмауна хасисаха ва хум фи маштахат анфусухум халидун. Мына ушундай алыстатылат, ушундай тозоктон алыстатылат. Мына ушундай таква болгондор, мал мүлкүнө бакылдык кылбагандар, жана ошондой эле мына ушул мал мүлкүнөн берген убакытта бир гана Аллахтын ыраазылыгын гана каалап бергендер, ла ясмауна хасисаха, алар тозоктун шыбырлаганын да укпайт дейт. Болбосо тозок кыйкырып, айкырып, мына ушундай үн чыгарып турат. Мына Табарак сүрөсүндө дагы айтканбыз, буга чейинки сабактарыбызда, тозок капырларды көргөн убакытта мына ушундай айкырып жиберет экен. Мына ушундай мал, жанагы бир мал айван ушул жемди көрүп, мына ушундай сагынып келип, ошол жемини, суусуну көргөндө үн чыгарып жибергендей, ошол тозок дагы мына ушундай капырларды сагынып, мына ушундай үн чыгарып, кыйкырып жиберет экен. Мына ушундай таква инсандар ла ясмауна хасисаха, тозоктун шыбырылганын да укпайт экен. Мына ушунчалык Аллах Таала мына ушул исламды тастыктап, ла илаха иллаллах сөзүн тастыктап, мына ушуга жашоолору негизделген адамдарды мына ушундай тозоктон, мына ушунчалык деңгээлде, мына ушунчалык аралыкта, ушунчалык алыска бир алыстатып таштайт экен. Ва хум фи маштахат анфусухум халидун. Аларга мына ушул бейиште каалаган нерселери бар. Мына ушул жерде алар түбөлүккө калышат. Мына ушул Лайл сүрөсүнүн кыскача тафсири болду. Иншаллах кийинки сабакта кылган сүрөлөрдүн тафсирине Аллахтын жардамы менен окуп барабыз. Субханакаллаху ва хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.